Ali radıyallahu anhu ölüm töşөгүндөгү насааты ушул эле. 4 нерсени айтайын. Дагы 4 нерсени кошуп айтам. Ушуларга амал кылсаң, эч качан сага жашоодо эч ким зыян бербейт, эч кандай жашоодо сага зыян болбойт. Кала ма хунна я абати, ата айтыңызчы эмне алар? Кала инна агнал гина ал акру ва афкара ал факри ал хумку ва аухаша ал вахшата ал ужбу ва акрамал карама хуснул хулуqi. Бул дүйнөдөгү байлыктардын ичинен эң кымбат байлык, эң чоң байлык бул акыл болот. Ал эми дүйнөдөгү жокчулук, кедейчиликтин эң жаманы бул акмактык болот. Бир адам кедей болсо дагы, акылдуу боло турган болсо, жашоосун туура өткөрөт. Себеби макул бул дүйнөдө Аллах тагдырына байлык жазган эмес. Кедей болуп жашап өтүп, бирок акылдуу, ыймандуу болгондугунан дин менен жашай турган болсо түбөлүктүү бактылуулукка жетет. Ал эми бир инсан бул дүйнөдө бай болсо дагы, бирок акылын иштетип жараткан затын таппаса, бул дүйнөгө келген жашоодун максатын таппаса, акыретке түбөлүктүү бактысыздык болгон чыныгы акмак ошол болот да. Ошол үчүн китепти бат окуган акылдуу эмес. Балки көп акча таап алган дагы акылдуу эмес. Бай адам да акылдуу болуп саналбайт. Би дагы акылдуу болуп саналбайт. Балки акылдуу инсан жашоодун максатын түшүнгөн адам да. Көбүнчө караса, акылдуулар барго чоң жумушка жетпейт. Тоокелчилер чоң жумушка жетет. Мектепте ар дайым 5 алгандар, алар кассир болот, баягы эсептегичи болот, катчы болот. Бирок мектепте экаларлар башчы болот. Ошол үчүн адамдар ойлойт, китепти жакшы окуган адам акылдуу деп. Жок, ол жакшы окуганды билет. Ошондуктан эмнеге десе жашоо ушундай экен да, ар дайым мектепте жакшы окуган адам чийген сызык менен жүргөндү үйрөнөт экен. Ошондуктан эмне десе ошону айткан аткарып экен да. Мектепте 3 менен окугандар 50% айтканды кылат, 50% билгенин кылат да. Ошол үчүн алар үчүн экаларлар 100% өзүн кылган кылат. Ойган эмнеге ошону кылат? Каласа окуйт, каласа окуйт. Ошол үчүн алардын көбү тентек болуп чыгат да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, акылдуу ким десе, акылдуу инсан Алланы жаратканын таанып, жашоодун максатын билген адам. Көп китеп окуп алып, дипломдорду алып алып, жашоодун малга окшош эле жеп, ичип, чоңоюп, көбөйүп, анан өлүп кетип десе, аны менен кой экөө окшош эле болуп калат. Неге жеп, ичти, көбөйдү, баласын чоңойту, анан барып ажал жеткен күнү өлүп калды. Ошол баягы паланчы байкенин ити деле ошондой болчу деген маселе чыгып калат да. Андан айтат, эң жамандыктардын жамандыгы өзүнө өзү текеберленип, өзүнө өзү жактыруу дейт. Эң чоң жамандык ушул, адам өзүнө өзү жактырып, өзүнө өзү баа коюп калса. Мен жакшымын, жакшы туура айттым, кандай дейсиң, ушундай кылыш керек болчу деп, өзүнүн ишин өзү баалап, өзүнүн кылган ишин өзү жактырып, текеберленип калган, бул эң жаман. Эмне үчүн десе, себеби сенин оюңа каршы чыккандарды эми төмөндөтүш керек болуп калат. Аларды урушуш керек болот. Ошондуктан эң бир чоң жамандык бул өзүнө өзү жактыруу, текеберлик. Ал эми эң жакшы кадыр бар көп. Кээ бир адам байлык менен кадыр барк табат, кээ бир адам башка нерсе менен кадыр барк табат, бирок кадыр барктардын ичинен эң улуу кадыр барк бул кулк мүнөз дейт. Кулк мүнөз менен бир адам кадыр баркка жетсе, ал кадыр барк барго адамдардын арасында дагы токтобойт, түгөнбөйт, кыяматта дагы болот, кабырда дагы болот да. Кулк мүнөздүн себебинен адам чогулткан кадыр баркы аны жаннатка киргизгенге чейин чогуу болот. Акчанын себебинен тапкан кадыр баркыңыз акча кеткенге чейин эле болот да. Бийликтин себебинен бир кадыр баркка жетсеңиз, бийликтен түшкөн күнү эч ким сизге салам бербей коет. Ал ошол эле күнү түгөйт. Бийликтен кетип жатканда уялып, элдин алдына чыга албай, айыл өкмөт иштен кетип калса да кыйналат да. Эмнеге? Себеп кадыр баркым түшүп калды. Анан сотко берет, менин кадырыма доо тийгизди, $1000, миллион сом төлөп берсин деп. Неге кадырыма сөз тийгизди деп. Экинчиси айтат, сенин кадыр баркың миллион экендигин далилдеп бер деп ал жүрөт.
Ошол үчүн эмне кылат? Байлык менен, бийлик менен эгерде адам кадыр бар топтоймун десе, ал ошондон ажыраган күнү токтоп калат. Кулк мүнөзү менен элге болгон мамилеңиз, адеп акылыңыз менен эгер кадыр бар тапсаңыз, ал эч качан токтобойт. Ал кабырда да сиз менен бирге болот, ал кыяматта дагы болот. Кулк мүнөз кыяматта адамдын таразасына да коюлат. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат, кайсы инсан бул дүйнөдө жакшы кулк мүнөз менен жүргөн болсо, кыяматта ла илаха иллаллах келмесинен кийинки деңгээлдеги эң оор, эң таразада салмактуу амал бул кулк мүнөз болот. Себеби кулк мүнөзгө жетиш кыйын. Намаз окуп коюшу мүмкүн, бирок баягы кулк мүнөз менен жүрө берет да. Ажыга да барып келет, бирок келгенден баягы эле паланчы байке болуп жүрө бериши мүмкүн. Демек кулк мүнөз жетүүсү кыйын болгондуктан анын кыяматтагы сообу дагы ошончолук улуу болуп саналат экен. Ошондо ушул 4 нерсени айтты. Айтканда баласы кайра сурады. Я абати, хадил арба, бул 4-өвүн билдим. Мага кийинки 4-өөсүн айтып бериңизчи. Кала ва ияка ва мусадакатал ахмак. Улум, сактангын ахмак менен дос болуп калганга. Ахмак деп кимди айтабыз? Ахмак деп максаты туура, иши катан айтабыз. Сизге жакшылык каалайт. Бирок ошол жакшылык каалаганда иши кылган, жол тандаган жолу ката болот. Не себептен? Жоон айтып атат Али радиаллаху анху өзү. Ал сага жакшылык жеткиземин деп сага зыян жеткизип коёт. Бир адам дос болот да аюу мененчи. Аябай жакшы дос болуп экөө чогуу жетелешип жүрө берет. Аюу да адамга окшоп басат. Bir gün анан адам баягы сапарда баратып чарчагандан дарактын түбүнө жатып уктаса, аюу баягыны карайт экен да. Чымындардан коруп, күнгө тийип калбасын деп көлөкө кылып олтурат. Bir чымын кайра-кайра жүзүнө коно берсе, кайра-кайра айдай берип тажагандан айткан экен, токто ушу чымынды өлтүрүп салайын депчи. Чоң ташталаттагы чымын келип конгондо урган экен да бетинечи. Чымын өлбөй эле адам өлөт да. Дос жакшылык каалайт, чымынды кетир, сен жакшы уктагының, бирок сени зыян жеткизип койду да. Ошол үчүн ахмак деп анын максаты туура, бирок иши катаны ахмак деп айтат да. Ошол үчүн көбүнчө аял заты ушундай болот. Мала да ахмак деп айтпайбыз, ушундай көп жакшы ойлонбойттур да. Мен ушинтип ойлодум эле, ушундай болуп калса не кылайын дейт да. Ойлогону туура, бирок тарикаңыз, жолуңузду да туура кылышыңыз керек дейт. Ошондуктан ахмак менен дос болсоң, сага пайда кылам деп, сени тамашалайм деп урулуң буруп жүргөр авария кылат. Андан кийинси ва ияка ва мусадакатал каззаб, жалганчы менен дос болгондон сактан балам деди. Bir адамдын жалганчы экенин билдиңизби, дос болбоңуз, аны менен жакын болбоңуз. Неге? Fa innahu yuqarribu alaykal ba'ida wa yub'idu alaykal qariba. Себеби ал алыс нерсени сага жакын кылып берет, жакын нерсени алыс кылып салат. Каяктагы сага болбой турган, сен жетпей турган нерселерге жеткизип, сен апарып ошого мингизип коет, сага жакын болуп турган нерсени сенден алыстатып салат. Ошондуктан жалганчы менен дос боло көрбөгүнүң. Себеби ал сени алдап, сен жетейин деп калган нерсени алыстатып, алыс турган нерсеге сени жеткизип коюп алдай берет. Анын сөзүгө ишенип алданасың дейт. Ва ияка ва мусадакатал бахил. Жана дагы баягы битир сараң деп коет го. Битир сараң менен дос болгондон сактангының. Себеби ал сен муктаж болгондо каранын көрсөтпөй жок болот дейт. Fa innahu yab'udu anka ahwaja ma takunu ilayhi. Сен ага ушундай бир муктаж болуп жаныңды карасаң жок да. Жалгыз калган болосуң. Жана эле жаныңда тургандай болот да. Ошондуктан бахыл адам дос эмне үчүн дос болот? Дос менен бирөө менен дос болгондун максаты кыйынчылык келген убакытта жардам берсин. Дос ошол үчүн дос. Дасторкондо келип чай ичип бериш үчүн дос эмес. Адамдар менен дос болосуң, мен кыйналган мезгилде, Алла сактасын, кырсык болбосун, кыйынчылык болбосун, эгер болуп калса, жамандыкта жанымда болсун деп кыласың. Ошол мезгилиңде айланыңда таппай калган дос, ал эч качан дос эмес дейт. Бул адам бахил болот көбүнчө. Ва ияка ва мусадакатал фажир. Жана сен бузуку, жаман иш, күнөө менен алек болгон инсан менен дос болгондон сактангының. Себеби ал арзубаган нерсеге сени сатып кетет. Алладан коркпойт, күнөө кылат,
арам жолду тандаган инсан менен эч качан дос болбогуң эмне үчүн? Себеби ал жаратканын айтканын аткарбаган, өзүнүн Роббиси Аллах Тааланын өкүмүн аткарбаган адам сени оң келгенде арзыбаган нерсеге сатып кетет. Эгер нормальный кымбат сатып өзү байып кетсе да макул. Бирок арзыбаган нерсе үчүн сизди сатып кетет деп атат да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, демек дос тандаганда ушул 4 сыфаттагы достон алыс болуш керек. Досмун деп көрүнөт, булар дос эмес. Биринчиси акмак, экинчиси бахыл, сараң, битир адам, үчүнчүсү бузук адам, төртүнчүсү жалган айткан адам. Ушул 4 түрдүү адамдан дос болуп, жакын мамиледе болбоңуз. Алар менен саламдашып, жакшысызбы деп коюңуз, бирок алар менен сырдашып дос болуп албаңыз, алданып каласыз. Мына ушул нерсени Али радиаллаху анху айтат. Эмне үчүн? Себеби Али радиаллаху анхунун доорунда ушундай достор көбөйүп кеткен эле. Ошол үчүн эмне кылды? Абайла деп баласын айтты да. Абу Бакыр, Умар радиаллаху анхунун доорунда бардыгы чыныгы достор эле, чынчыл достор эле. Ал эми кийинки доордо ушундай адамдар пайда болгондуктан достордун түрүн улгайтып атат. Улум ушулардан сактангын деп. Аллах Таала баарыбызды бири-бирибиз менен чыныгы достордон кылып, мына ушундайлардан алыс кылган болсун.